Кара Суудан азык ачык акционердик коому Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Азыркы кезде аталган ун өндүрүүчү комбинат тарабынан өкмөттүн материалдык резервдик фондунан бөлүнгөн 2500 тонна унду өндүрүп таратуу жыйынтыкталды. Кыргызстан боюнча 5000 тонна буудай бөлүнсө, анын 50% ушул комбинат аркылуу даярдалып таратылды. Ош облусуна 1325 тонна, Ош шаарына 130 тонна, Жалал Абад облусуна 335 тонна, Баткен облусуна 585 тонна болуп бөлүштүрүлүп берилди. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен баштап 20 апрелине чейин комбинат дем алышсыз 2 нөөмөт менен иштеп белгиленген тапшырманы аткарышты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мамлекеттик материалдык резервдер фонду аркылуу Баткен облусуна 585,5 тонна ун бөлүнгөн. Өкмөт тарабынан акысыз таркатылып жаткан бул жардам коронавирус оорусуна байланыштуу өлкөдөгү өзгөчө кырдаал убагында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн азык-түлүккө болгон муктаждыгын жеңилдетүү максатында каралган. Мамлекет тарабынан ошол жакыр жана турмуш шарттуу жана ошол коронавирустун айынан жумушу жок калган элдерге камкордук көрүү максатында келди. Баткен облусунун ар бир район шаарларына мындай жардамдар жеткирилди. Алсак 104,4 тонна Лейлек районуна, 218,5 тонна Баткен районуна, 12,8 тонна Сүлүктү шаарына, 30 тонна Баткен шаарына, 20,85 тонна Кызылкыя шаарына, көкүндө 199,4 тонна Кадамжай районуна таркатылууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мамлекеттик резервдер фонду аркылуу Баткен областына 585 тонна 500 кг ун бөлүнүп берилди. Баткен областынын бардык район шаарларына таркатылып берилди. Азыркы бүгүнкү күндө Баткен областынын Кадамжай районунда таркатылуу иштери жүрүп жатат. Материалдык резервден келген ун облустагы 11710 муктаж үй бүлөгө таркатылды. Келген жардамдын чыныгы муктаждарга берилүүсү боюнча район шаарларда түзүлгөн атайын комиссиялар көзөмөлгө алды. Турганда Баткен районунда дагы мамлекет тарабынан мат резервдин эсебинен Баткен районунун тургундарына дагы, жарандарына дагы мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлүп атат. Азыркы учурда биз кайсы үй бүлөлөргө таркатуу боюнча, бөлүп берүү боюнча атайын буйрук чыккан. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Баткен шаарына 1000 кап ун келди. Азыр бул ундарды ушу пособие алуучуларга, дымычыларга 1-2, 3 группа ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып атабыз. Ушунан учурдан пайдаланып мамлекет башчыбыз Сооронбай Шариповичке, өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшекеевичке Баткен элинин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Жоопкерчиликти сезүү менен мамиле кылууңуздарды тапшырам. Себеби бул мамлекет тарабынан жеткирилип аткан ар бир ууч ун ошол даректүү жетип, ошол үй бүлөгө өзүнүн кызматын кылыш керек дагы өзүнүн милдетин аткарыш. Ошол себептен бул жардамды берген мамлекетибизге, президентибизге, өкмөт башчыбызга, губернаторубузга, жалпы эле ошол бийликтегилерге райондун элинин атынан ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын материалдык резервинен 256 кап ун таркатылды. Матраимов фондунан дагы 154 кап ун, ошончо май таркатылды. Андан сырткары шаарыбыздын ичиндеги жеке ишкерлер, көмүр өндүрүүчү мекемелердин жетекчилери тарабынан дагы элибизге акчалай, продукта түрүндө жардамдар берилип жатты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик резервдер фондунан азыркы кырдаалга байланыштуу ушу жардам катары ун келип түшүп атат. Мына кече күнү Кадамжай районуна 52 тонна ун алып келдик. Бүгүнкү күнү азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай 96 тонна ун келип түштү. Бизге жалпысынан Кадамжай районуна ушу материалдык резервдер фондунан 199 тонна 400 кг ун бөлүнгөн. Ушул убакытта ушу аярлуу үй бүлөлөргө жардам катары ушу өкмөт тарабынан берилген унду биз ушу райондо комиссия түзүп, ошо комиссиянын бөлүштүрүүсү менен ар бир айыл өкмөттөрүнө
райондун аймагындагы 2 шаар жана 13 айыл өкмөтүнө бөлүп бердик. Коомчулукта түзүлгөн жагдайда мамлекет үчүн ар бир өлкөдөгү жаран маанилүү экендигин бул камкордуктан улам көрүүгө болот. Ун азыгы тамактанууда көп керектелүүчү эң маанилүү азык. Ар бир үй бүлөдө унга болгон тартыштык жок болсо көңүл ток болот. Анткени нан баарынан улук, нан болсо ырда болот деп эзилтеден бери бекеринен айтылбаса керек. Учурда муктаждыктарды жоюуга болгон мындан башка да аракеттер жергиликтүү жетекчилер тарабынан көрүлүп жатат.